Жалпы республикалык тесттерлөөдө эң көп келүүчү эсептер: тамырлар жана колонкалар. Салам достор, бүгүн биз ушундай болгон эсептердин чыгарылыш жолдорун карайбыз. Булардын баардыгы салыштыруу, башкача айтканда колонкалар жана тамырлар. Эң алгач тестте бул колонкалардын кандай белгилеништерин бир аз карап кетели. Эң алгач бизде эки ушундай колонка бар жана булардын кимиси чоң экендигин аныктоо керек. Көрүп турганыңыздардай бизде биринчи колонка чоң, ошондуктан жооп А болот. Демек А болгондо биринчи колонка чоң болот. Экинчи салыштырууну карайлы. Бул жерде экинчи сан чоң. Демек жооп Б болот. Демек экинчи колонка чоң болгондо жооптогу Б'ни белгилейбиз. Эми дагы бир учур. Бул жерде эки колонка тең бири-бирине барабар. Демек жооп бизде В болот. Эки колонка барабар болсо, V'ni белгилейсиздер. Дагы бир учур. Бул жерде эки колонка берилген жана анда x квадрат экөөнү салыштырыш керек. Бул жерде андан башка шарт жок болсо, бул экөөнү салыштырганга мүмкүн эмес. Анткени бул жерде x'тин ордуна каалагандай сан болуп калышы мүмкүн. Мисалы үчүн 1. 1 болгондо экөө барабар болот. Ал эми -1 болгондо анда экинчи колонка чоң болот. Ошондуктан бул колонкаларды салыштыруу мүмкүн эмес жана жооп Г болот. Эгерде колонкаларды салыштырууга мүмкүн эмес болсо, же болбосо аларды салыштыруу үчүн маалымат жетишсиз болсо, анда Г вариантын белгилейбиз. Эми тамыр. Тамыр жөнүндө бир аз сөз кылалы. Бардыгыңыздар билгендей эле бардык амалдардын карама-каршысы болот. Мисалы үчүн кошуунун карама-каршысы кеметүү. Ал эми көбөйтүүнүкү бөлүү. Жана ошондой эле даражаныкы, бул даража белгиси, анын карама-каршысы тамыр болуп эсептелинет. Бул белгини радикал деп аташат. Эми биз тамыр деп атасак болот. Албетте радикалды дагы билип койгонуңуз жакшы болот. Бир аз мисал келтирели. Бул жерде өзүңүздөр көргөндөй эле плюсту, бул x'тин алдында плюс бар деп эсептейбиз, аны минус кылып жазып алсак болот. Ал эми көбөйтүүнү бул жерде бөлүү кылып жазсак болот. Ошондой эле бул жердеги тамырды дагы даража кылып жазып алсак болот. Ал кантип жазылат? Ал бул түрдө жазылат. Демек бул жердеги даража бөлчөк айланат жана бөлчөктүн бөлүмү бул тамырдын даражасына барабар. Ал эми алымы болсо бул x'тин өзүнүн даражасына барабар. Азыркы учурда x'тин даражасы 1ге барабар, башкача айтканда x'тин. Ошондуктан бул жерге 1 жазылды. Мындай бир мисал. Бул жерде тамырдын даражасы 3, x'тин даражасы 2. Ошондуктан бул жакта бөлчөктүн бөлүмү 3, алымы 2 болот. Жана дагы бир нерсе. Бул жерде даражаны барабардыктын бул жагына алып өтсө болот. Анда ал өзүнүн карама-каршысына, башкача айтканда тамырга айланат. Ошондой эле тамырды дагы барабардыктын бул жагына алып өтсөк, даража түрүнө келет. Эми эсептерге кайрылалы. Бул жерде биринчи эсеп. Аны эң алгач бул түрдө жазып алабыз. Башкача айтканда тамырдан куткарып алабыз. Анда бул жердеги даражалар бөлчөк болот. Жана бөлчөктөрдү кыскартсак, мындай жыйынтыкка келебиз. Каалагандай сандын квадраты оң сан болушун эске алып, бул жерде жыйынтык 9 жана -3 деген жыйынтыкты алабыз. Албетте 9 чоң, демек бизде биринчи колонка чоң болот. Жооп А. Кийинки эсепти карайлы. Бул жерде ушундай болгон жүздүк бөлчөк, ал эми бул жерде жөнөкөй бөлчөк берилген, ал экөөнү салыштыруу керек. Эң алгач бул жакта бөлчөктү жөнөкөй бөлчөк айландырып алалы. Ал кандай болот? Ал 100дөн 7ге айланат. Эми бул жердеги ар бир бөлчөктү тамырдан чыгарабыз. Бөлчөктүн алымын жана бөлүмүн тамырдан чыгарабыз, 100дөн 10 чыгат. Ал эми 7 тамырдын ичинде калат. Анткени муну тамырдан чыгарсак, кандайдыр бир иррационалдык сан чыгып калат. Эми буларды салыштыруу оңой. Демек, булардын бөлүмдөрү бирдей, ал эми алымдары ар башка. Алымдары көргөнүңүздөрдөй экинчи бөлчөктүкү чоң. Анткени 2 көбөйтүү болуп жатат. Бул жерде жөн гана тамыр астына 7 болсо, а бул жерде 2 көбөйтүлгөн тамыр астына 7. Демек экинчи бөлчөк чоң. Жооп бизде Б болот. Кийинки эсепти карайлы. Бул жерде ушундай бир шарт берилген жана x'тин 5-даражасы менен 3тү салыштыруу керек.
Жана биз айтып өткөндөй, бул жердеги даражаны барабардыктан бул жагына алып өтсөк, ал тамыр болуп өтөт. Демек, 10 тамырдын астында 10 деген жыйынтыкты алабыз. Эми биз x'тин 5-даражасын табуубуз керек. Ал үчүн бул жердеги x'ти 5-даражага көтөрөбүз. Бул x'ти көтөргөндөн кийин бул жердеги санды дагы 5-даражага көтөрүп керек. Ал мындай түрдө жазылат. Бул жерде жана айтып өткөндөй эле тамырдан кутулуп алсак, анда бул түргө келет. Бул жерде бөлчөктү кыскартуунун эрежеси менен аны бул түрдө кыскартып алабыз. Бул эмнеге барабар экендигин бардыгыңыздар билесиздер. Бул тамыр астында 10го барабар. Өзүңүздөр көргөндөй, тамыр астында 9 3гө барабар. Ал эми тамыр астында 9 болсо, тамыр астында 10дон кичине. Демек, тамыр астындагы 9 тамыр астында 10дон кичине болсо, анда бул жерде тамыр астында 10дон 3 дагы кичине болот. Демек, биринчи колонка чоң, биздин жооп А болот. Кийинки эсепти карайлы. Бул жөнөкөй эле эсеп. Бул жерде санды тамырдын ичине киргизүүнү карайбыз. Анда 6-ны тамырдын ичине киргизсек, ал квадрат болуп кирет. Анткени тамырдан чыкканда кайра ушул санды бериш керек. Ошондуктан квадратка көтөрөбүз тамырга киргизгенде. Эми буларды салыштыруу оңой эле. Албетте 36 35тен чоң. Демек, бизде экинчи колонка чоң, ошондуктан жооп Б болот. Кийинки эсепти карайлы. Бул жерде ушундай бир амалдар бар экен. Аларды чыгаруу оңой эле. Жана тамырдан куткаруунун эрежеси менен сиздер муну оңой эле бул жыйынтыкка келесиздер. Жана эки колонка барабар деген жыйынтыкты алабыз. Демек, жооп бизде Вга барабар болот. Эми ушундай бир эсепти карайлы. Бул жерде бул түрдөгү шарт берилген. Жана эки колонка бар. Аларды салыштыруу керек. Эң алгач бул жерде 1ди коебуз. Анткени x жана y 0дөн чоң болгон каалагандай сан. Алар барабар болсо деле болот. Эң алгач x жана y-дин ордуна 1ди коебуз. Жана бул жерде эки колонка барабар деген жыйынтыкты алабыз. Эми бул жерге башка санды коюшубуз керек. Башка каалагандай бир сан. Ал үчүн бул жакка жазып алалы. 4тү коелу. X-дин ордуна 4тү, y-дин ордуна 2-ни коебуз. Анда бөлүп алсак, тамыр астында 2, тамыр жана жөнөкөй 2 деген жыйынтыкты алабыз. Бул жерде албетте 2 чоң. Ошондуктан бул жерде азыр экинчи колонка чоң болуп калды. Мындай эки түрдүү жыйынтыкты алгандан кийин алып биз тестте эки жоопту белгилей албайбыз. Ошондуктан бул эсептин чыгарылышы жок. Башкача айтканда, жооп К. Бул видео сиз үчүн пайдалуу болгон болсо, лайк басып, каналга катталууну жана албетте досторуңуз менен бөлүшүүнү унутпаңыз. Жана ошондой эле менин Telegram каналыма катталыңыздар. Telegram каналдын ссылкасын сиздер описаниядан жана комментарийден таба аласыздар. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Кайрадан көрүшкөнчө.